Саламатсыздарбы урматтуу Неосил каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо сиздерге элдик стилиндеги үйдүн проектisi жөнүндө видео презентация кылып беремин. Үйдүн проектisi Аламудун районунда Байтик айылында жайгашкан. Үй өзү элдик бюджеттик стилинде неоклассикалык элементтер менен иштелип чыккан. Үйдүн квадратурасы 162 квадраттык метрди түзөт жана жердин өлчөмү 5 сотка. 5 соткада жайгашкан. Ал эми үйдүн узун туурасы боюнча 14 1 метр, демек 162 квадрат метрди түзөт. Үйдүн чатыры конверт түрүндө иштелип чыккан жана кара түстөгү темир черепица менен капталат. Байкасак бардыгы бир түстөгү черепица менен капталмакчы. Фасадтын жасалуусуна маани берсек, өзүңүздөр көргөндөй эле үйдүн оформлениясы өтө пышный деле эмес. Анткени бул үй бюджеттик стилинде жасалган, иштелип чыккан. Неоклассикалык элементтер менен үйдүн сырты травертин менен жана ак түстөгү декор штукатурка менен капталмакчы. Жана фундаменттин капталышы дагы мрамор плитка же керамогранит менен капталмакчы. Терезелерин карасак, терезелери пластик антрацит түстөгү чоң терезелер коюлат. Үйдүн киреберишин өзүңүздөр көргөндөй эле сол жагында навесной гараж жайгашкан, бир унага эсептелинген. Жана сол жагында болсо жашылча мейкиндиктер, бадалдар жана декоративдик өсүмдүктөр отургузула турган ушундай жашылча зона иштелип чыккан. Жана үйдүн киреберишинде биякта мини терраса деп койсок болот. Биягында болсо дивандар коюп, сутка чукулап убакыт өткөрсө болот. Үйдүн арткы жагын карасак, үйдүн арткы жагында дагы ушундай терраса иштелип чыккан. Террасада болсо ушундай чай иче турган эмеректер жана ошондой эле дивандар коюлат. Жана ошондой эле үйдүн аркасында болсо зона барбекю, очоккана иштелип чыккан. Ушундай очоккана, зона барбекю. Бул жагында болсо тапчан болот. Тапчанда болсо төшөктөр коюлуп, жайында ушул жерде чай ичсе болот. Ошондой эле баягыда болсо шкафтар, биягында болсо очоккана болот. Жана ошондой эле очоккананын жанында техникалык бөлмөлөр жайгашкан. Жана ошондой эле бул жагында болсо жыгачтан жасалган беседка болот. Беседкада болсо жайында дагы ушундай чай ичмей иче турган планда болчу. Ушундай иштелип чыккан. Жана ошондой эле биягында болсо кичинекей балдар ойногонго качеля орнотулат. Бул жакты карасак, ушундай азыр территориясында ушундай алма бак бар экен. Ошону кардырабыз, калтыранга мажбур болду. Анткени ошонун арасын тегерете коздогонго аракет кылганбыз. Жана ошондой эле короонун капталышы бурчатка эле плитка болот. Ошонун тегерек четтери болсо ушундай таштар менен коздолот. Коздолган биякта болсо ушундай кипарис өсүмдүктөр менен коздолуп турат. Үйдүн территориясы аябай кенен эле экен. Анткени бияктан болсо жол менен ылдый түшкөндө бул жагында болсо кандай десек речка бар. Ушул речканы ушул территориясын болсо биздин кардарыбыз аябай өзүнчө бир требование кылды эле. Өзүнчө дизайнерский архитектурный өзүнчө бир кооздогонго биз ушундай ылдый түшүрүп жана эки жактарына ушундай бактарактар менен кооздоп, ушундай туйлар менен, хвоялар менен кооздоп, ушундай бир өзгөчө дизайнерлик стиль менен иштелип чыккан. Жана ошондой эле бул жагында дагы беседка деп койсок болот. Беседкасы бар. Беседкасында болсо эки отургучу менен, биягында болсо жыгачтан жасалган беседка. Үйдүн тосмосу болсо дубалдары ушундай декоративдик кирпичтер менен болот. Жана ошондой эле ак түстөгү штукатуркалар менен коздолуп. Ал эми биз биринчи кабатына өтсөк, биринчи кабатта бул жакта кире бериш болот. Терраса крытая. Ошо терраса крытаядан биз кирип тамбурга өтөбүз. Тамбурдан бул прихожий деп койсок болот же бут чечүүчү бөлмө деп койсок болот. Бут чечүүчү бөлмөдөн киргенден кийин биз холлго өтөбүз. Холлдон бизге уктоочу бөлмө, бул жагы болсо жалпы жуунуучу бөлмө. Жана ошондой эле биякта кладовка менен котельный жайгашкан. Жана ошондой эле конок бөлмөсү, ашкана, столовый бөлмөсү жана ошондой эле уктоочу ата энелик бөлмө бизге жеткиликтүү. Ошону менен
бардык квадратурасы 171 квадрат метр болуп чыкты. Ошону менен видеону сиздер пауза коюп экспликация помещения наименованиян көрүп кетсеңиздер болот. Ичиндеги комнаталарды жана ошондой эле ошонун квадратурасын карап кетсеңиздер болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу ич өңү туура чийилген проект керек болсо, анда дароо биздин Neostyle компаниянын номерине чалып же соц тармактары аркылуу кайрылсаңыздар болот.